Акыркы убакта Ош шаарында ресторан, кафе, ашкана дегендердин саны билинбегени менен тездик менен көбөйүүдө. Албетте, биз аларды жаман дегенден алыспыз. Болгону алардын санын эмес, сапатына маани берип, көшөгө артындагы көрүнүшүнө көңүл буралы деп чечтик. Ошентип, биз баш баккан алгачкы объект базардын так ортосунда орун алган Алтын жээк аталышындагы кафе болду. Атына заты жарашкан бул кафенин сырткы келбети көздүн жоосун алат. Бирок айрым учурда бул сыяктуу сырты жалтырак тамактануучу жайлардын ички келбети талапка дал келбей калган учурлар кездешет. Bizdagi robotchimiz cho'ngdor shunday qilib условия berganda bizga. Cho'ngdor shuni qilg'ila deb shuni aytganda. Birinin üstüne birini koyarga degenbe? Cho'ng adina qilib qo'yamiz-da bardig'ini. Shu bir-birinin üstüne qo'yamiz. Paketga solib shunday qilamiz-da uni. Siz aytganda условия yo'q-da hozir bu yerda-chi. Boshqa joylarda условия bo'lsa bizda shu ham условия. Boshqa условия yo'q. Nega yetakchi условия shart tuzib berish kerak ekanda? Ооба, cho'ngdor qilib berish kerak-da. Жогорудагы көрүнүшкө күбө болгон соң жолубузду базардын ичинде жайланышкан ашканаларга карай уладык. Мындагы минутка деп аталган тамактануучу жай анча чоң эмес болсо да өзүнүн кардарларына кызуу тамак даярдоо үстүндө иштеп жатышканына күбө болдук. Sizden men iltimos qilib so'randim. Men endi ochdim, endi keldim. Жаңы ачылган казандын абалы Yo'q, men 3 oy chiqqan yo'qman dedim. Endi keldim, mana bugun jicha tovum aynab qolgan ekan, jichada bo'lib qoldim deb so'randim-ku sizdan. Негизи ушундай тамак жасаганда өзүңүз талапка жооп берет деп ойлойсузбу негизи? Ушундай кир ашканаларда, жеке. Ош базарында күнүнө 10 миңден ашуун адам кирип чыгат. Ал эми базардын өзүндө эле миңден ашуун жарандар соода сатык жана башка жумуштар менен алектенет. Алардын баары болбосо да 70-80% биз күбө болгон дал ошол ашканаларда күн сайын тамактанып жатканы талашсыз. Уланып калгандар да болуп атат балам. Болуп атат. Кудай сактасын. Кооптуу болсо болгондур, бирок айлабыз жок. Биз кайсы жерге гарантия берип туруп, биздин тамак ушундай сизге жакшы алып келет деп. Эч жерде гарантия жок. Адатта мындай жайларды көзөмөлгө алуу санэпидем станциянын милдети экендиги белгилүү. Бирок жеке ишкерлерди текшерүүгө тыюу салынган мораторийдин негизинде жарандардан арыз түшмөйүн. Санэпидем станция буларды текшерүүсүнө мыйзам жол бербейт. 3 айдын ичинде мына 13 та кечегиси мен дагы 16 жол элден кайрылуу түштү. 16 жолкусуна тең ошо элден кайрылуусуна ошол кайрылуудагы фактылар боюнча гана текшерүү жүргүзүлүп, тиешелүү чаралар көрүнүп, арыздануучуларга жоопторун бердик. Менин жеке көз карашым бул мораторий боюнча албетте тамак аш менен байланыштуу болуп кон объекттерге таптакыр эле текшерүүдүн токтотуп коюп мораторий киргизип койгонго биз негизи каршымын өзүчү. Бул нерсеге мүмкүн өкмөт ошондой чечимди кабыл алган, эми аткарышыбыз керек. Анан кийин мыйзамды сыйлашыбыз керек. Бул деген мыйзам, ошон үчүн мыйзам чегиндигин иш алып баратабыз. А так негизинен мындай мораторийге негизинен мен каршымын. Менин оюм, пикирим. Адистердин айтымында мындай кырдаалдардан чыгуунун бир гана жолу бар. Ал калктын санитардык эпидемиялык бейпилдиги жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, санэпидемдин укугун жогорулатуу. Мына ошондо гана коомдук тамактануучу жайлардагы абал өзгөрүшү мүмкүн. Дагы бир кызык факт. 2006 жылы Ош шаары Гиннес рекорддор китебине адамдын санына тамактануучу жайлардын көптүгү менен киргизилмек болгон. Саны боюнча биз биринчи орун болгонубуз жакшы, бирок сапат маселеси качан оңолот, муну убакыт көрсөтөт. Аймерим Талантбек кызы, Кудайберди Дыйканов, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.